Рыспек Бактыгуловдун жумушу шаар ичиндеги авариялык абал жаралган аймактарды кыдыруу менен башталат. Команданын буйругу берилген соң ыкчам топ айтылган районго жөнөшөт. Алардын жанында керектүү шаймандардын баары бүт болот. Антпесе жумуш кооптуу болуп, адам өмүрүнө коркунуч алып келген учурлар көп катталат экен. Электр энергиясын үзгүлтүксүз абоненттерге жеткизип берүү. Мен ошону максат кылам. Авария болгон жердеги нерселерди калыбына келтиргенден кийин ушу мен үчүн түйүлөт, ушу эл муктаждыгын аткардым жана кыргыз элиме салым коштум деп. Заимка 4 Данияров, подъехали на ТП 200. Топту коштоп барган Перматбек Данияровдун жумушу жоопкерчиликти талап кылат. Электриктердин тобун баштаган устат алардын ар бир аракети үчүн жооптуу. Айрым учурда электр линиялары өчүрүлгөн болсо да кооптулук жаралышы мүмкүн. Суук мезгил келгенде авариялык топтун жумушу күчөйт. Бир мероприятияны туура эмес аткарсак, бир адамдын өмүрүн зыян келтирип алышыбыз мүмкүн да. Ошо 80-жылдардан кийин аягында материалдар жок болуп, элге свет бериш кыйынчылык туудурупчу. Азыр эми Кудайга шүгүр күндөн пайдаланып, бар жок эле энергетиктерди эртеңки келе жаткан энергетик күнү менен куттуктайт элем. Кыргыз энергетикасына 85 жыл. Бул аралыкта энергетика тармагы өлкөдө бир катар жетишкендиктерге жеткен деп белгилейт. Бул тармакта 25 жылдан бери эмгектенип келген Кушбак Тойгонбаев. Өндүрүштүк техникалык бөлүмдө орун басар болуп эмгектенген Тойгонбаев кыргыз энергетикасы бир кыйла оор мезгилдерди башынан өткөрүп, учурда стабилдүү абал келгенин айтып берди. Капиталдык курулуш пландарыбыз бар. Катардагы оңдоолор, капитал оңдоолор бул биздин катардагы жумуштар, бирок перспективалык коюлган алдыга койгон максаттардын арасында мына азыр биз 2 чоң подстанция шаарга курулган. Ал эми бул каанадан шаар ичиндеги жарыктыкка уланган электр тутумдарды көрүүгө болот. Дал ушул жерден авариялык аймактар каралып, аба ырайына карап убактылуу өчүрүүлөр жүргүзүлөт. Өчүрүүлөргө болгон шаар тургундарынын суроолоруна жооп берилет. Вынужденный отключение болот, аварийный ситуацияларды көбүнчө отключение көбүрөөк болот. Анан ошо бригадаларды допускать этип, ошолордун технический безопасность жагын биринчи основной ошо биз нормальный допускать этишибиз керек. Ош электр ишканасынын тушунда абоненттер үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жеңилдетилген. Шаар боюнча калкты тейлеген борбордо бирдиктүү терезе системасы ишке киргизилип, төлөмдөрдөн сырткары эсептегич орнотуу, түрдүү энергетикалык кызматтар көрсөтүлөт. Ош шаарынан сырткары Кадамжай, Ноокат, Лейлек, Кара Суу райондорунда да калкты тейлөөгө шарттар каралган. Калкка өзгүлтүксүз түрдө электр энергиясын камсыз кылууда Ош электр ишканасында 2000ден ашуун түрдүү багыттагы жумуштарды аткарган кызматкерлер эмгектенет. Ош, Баткен облустары болуп 420 000 абоненттерди тейлөө жолго коюлган. Мындан сырткары 13 райондук электр станциялары калкты тейлөөнү жүргүзөт. Аталган ишкана Ош шаарындагы 115 000 абоненттерди тейлеп, шаар ичиндеги жетишкендик катары 3 көмөкчү чордонуна трансформаторлор орнотулган. Махбурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Перим жаңылыктары.